Бишкекте спорттун улуттук жана элдик түрлөрү боюнча Манас оюндары аттуу мелдеш өтүп жатат. Спорттук оюндар Ормон хандын 220 жылдыгына карата уюштурулган. Спортчулар улуттук ат оюндары жана күрөш, тогуз коргоо, ордо боюнча мелдешүүдө. Республиканын бардык аймагынан келген командалардын беттеши 19 октябрга чейин уланат. Кененирээк кийинки материалда. Спорттук иш-чара сахналаштырылган оюн менен башталып, каскадерлор ат үстүндө өз өнөрлөрүн көргөздү. Манасчылар манас айтса, төкмакындар ырдап, спортчулар парадтан өттү. Иш-чаранын ачылышында өкмөт мүчөлөрү катышып сөз сүйлөдү. Улуттук спорт оюндары кыргыз элинин бай маданий спорттук мурасын дүйнөгө таанытуу максатында уюштурулууда. Кыргыздын улуттук оюндарын жогору деңгээлге көтөрүлдү. Ошонун аркасы менен элди биримдикке чакырып, ынтымакка чакырып, ошондуктан жана Ормон хандын 220 жылын арнап, мына бүгүн театралдык сценарийсин көрдүңүздөр. Бул жерде да элди биримдикке чакырып, тынчылыкка чакырып, стабилдүүлүккө чакырып атабыз. Манас оюндарында кыз куумай, тыйын эңмей, оодарыш сыяктуу унутулуп бара жаткан улуттук ат оюндары менен кошо бүйүрдү кызыткан көкбөрү оюну өтүүдө. Кече көкбөрү оюнун Бишкек жана Ош командаларын беттеш ачса, бүгүн Ош облусу Талас облусуна туш келди. Жедеп ат үстүндө бышкан оюнчулар курч таймаш өткөрүп, мыкты даярдыктарын көрсөттү. Акбул ат майданына келген эл оюнчуларды кызуусуроп жатты. Бүгүн оюн күчтүү болуп атат. Ош команда деген күчтүү экен. Чүйдүн балдарын кошуп алып bir почти сборный. Ошо эми убакыт көрсөтөт, Кудай буйруп атканга аракет кылабыз. Балдар жакшы, состав жакшы. Өзүнө аттарыбыздын bir 7-8 жаңы ат болуп атат, биринчи жолу салынып атат. Ошого кичине аттарды көмөй атат, буйрса жакшы болуп кетет. Ормон хандын 220 жылдыгына карата өтүп жаткан иш-чаранын алкагында улуттук китепканада тогуз коргоо боюнча мелдеш өтүүдө. Манас оюндары мелдеши опера жана балет театрында жыйынтыкталат. Ормон хандын 220 жылдыгына арналып өтүп жаткан Манас оюндары 19 октябрга чейин уланат. Жалпы байге фонду 5 миллион 500 миң сом. Симон Клидересов, Алмаз Нурманбетов, Коомдук 1 канал.